Муну кайра эле ушул былтыркы жылы 22 жылы Баткен облусунда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы жаңы ошол апатта жергиликтүү тургундар талап тоноого дуушар болуп келгендигин мен дайыма айтып келемин да. Алмаз Акунжанович, мына бүгүнкү күнгө чейин ошолордун жабыр тарткандар, тоноолгондордун маселеси чечилбей, айыл өкмөткө чейин барып байма-бай барышат элдерчи, кимге бараарын билбей жабыркаган эл. Булар учурунда ошол комиссиянын тизмесине дагы, тергөө иштеринин протоколуна да кирбей калган жарандардын тизмесинде бир топ жарандар бар да, бир 40-50 киши бар. Ошо мына бүгүн айыл өкмөт башчысы менен сүйлөшсөм, ал киши да айтып атат, ошо маселе чечилбей атат. Ушу кандай болот депчи, мен Акылбек Өсөнбековичке да бул тизмени жөнөтүп, ушу күтүп атабыз да, ушуну эми чечип берип койсо жакшы болот эле, ушул маселеничи бир жагыначы, же бар же жок депчи. Бул элде эмне күнөө? Ушул маселенин төгөрөгүндө бир 10 жолу сүйлөдүм окшойт мен кеминдечи. Эми биздин элдин, айылдын чек арачы тургундар, ар бир чек арачы деген статусу бар айылдын тургундары. Ушул маселени бир чекит коюшуңуздар керек да. Муну эми сөзсүз түрдө бир пресс-конференция берип, ызы чуу салабызбы, бул чечилбесе деп атамын да. Муну бул колдон келе турган маселем өкмөттө. Анан эми андан сырткары Лейлек районунун Кең Талаа айыл өкмөтүндө таза суу проблемасы ушу күнгө чейин чечилбей келет. Мисалы, Жети Таш айылында таза суу боюнча 3.700.000 проект жазалган. Жери да баары дайын. Эми ар бир үйдө кран менен таза суу ичиш керек да эл. Ушул маселе да чечилбей келет. Мына 10 жылдардан бери. Анан Кең Талаа айыл өкмөтүндө ушул мен муну дагы бир 2 жолу айттым. Трансформатор маселеси. Жети Таш айылында, Кереге Таш, анан Үч Булак айылында байма-бай дайыма свет өчүп турат. Себеби трансформатордун күчү жетпейт. Мына азыр жакын келе күндөрү грант бөлүндү. Ошодон бир эң чоң 400 элдин саны өсүп атат. Бул эми чек ара айылдарына кирет. Ошол 400 киловаттык бир ушул 3 айылга трансформаторду дагы ушул өкмөттөн суранып атышат да. Эми муну айыл өкмөттүн деңгээлинде ашып барса министрликтин деңгээлинде эле чечиле турган маселе булчу. Бул ошон үчүн колдон келе турган маселелерди айтып атамын да. Анан ушул биздин Кең Талаа айыл өкмөтүндө Үч Булак айылынын тургундарынан мага кайрылуу келип түштү. Бул айылдын эли Дүйнөлүк банк тарабынан 19 миллион сомдук таза суу долбоору менен каржыланган, бирок таза суу чыгаруу үчүн скважина куруу маселеси каралбай келет да. Ушуну суранып атышат эл. Мен экинчи жолу сүйлөп атамын, себеби жетишпей калдым. Алмаз Акунжанович жана ошол Үч Булак айылы Кең Талаа айыл өкмөтүндөгү тургундардан кайрылуу келди. Булар былтыркы жылы Дүйнөлүк банк тарабынан 19 миллион сомдук таза суу долбоору менен каржыланып Дүйнөлүк банк тарабынан. Бирок таза суу чыгаруу үчүн скважина куруу маселеси каралбай. Аны ишке ашырууга айыл өкмөтүнүн да каржысы жетишсиз болуп атат да. Ушул жагынан бир көмөк көрсөтүүнү колго алып берсеңер. Булар дайыма жылдан жылга ушул маселени козгоп эле келатат да. Андан сырткары айылдагы үлүш жерлерди иштетүүдө Андархан, Бешкент, Мурас айылдарын басып өтүп, Дашрабат участкасына барууда жолдун начарлыгынан көйгөй жаралып жаткандыгын дайыма айтып келишет. Үч Булак айылында жаштардын ден соолугуна кам көрүү үчүн максатында спорт аянтчасын куруу маселеси дагы бул курч бойдон турат да. Эч бир жаштар үчүн эч кандай бир мындай маданий иш-чара өткөрө турган жер жок болуп атат. Мындайча айтканда айыл кароосуз калгандай эле да. Анан ушул маселе менен да кайрылышты булар. Андан сырткары ошол Кең Талаа айыл өкмөтүнө караштуу Жети Таш айылында 1967-60 жылдардын төгөрөгүндө тургузулган жана электр мамыларыны ушул кайра айтып атып, бир айылдын ушул 50%дан көбүрөгүн ошол министрликке рахмат барып электр мамыларын алмаштырды. Ошол бир 47-48% дагы алмаштырылбай туруп атат да. Анда айылдарыбыз Мурас айылы дагы туруп атат. Өтө авариялык абалда туруп атат. Бул эртең кыш келсе же катуураак шамал болсо булар кулап кайрадан электр энергиясы менен эл камсыз болбой бир ызы чуу
мындай бир элге бир ыңгайсыздык жаралып калат да. Ушул маселенин төгөрөгүндө да мен министрге бир канча жолу кат менен кайрылдым эле. Ушул электр мамыларын алмаштырбасак болбойт. 58-60 аягы 70 жылдагы мындай электр мамылары эскилиги жеткен. Ошолордун баарын алмаштыруу маселеси менен эл байма-бай мындай эми баягы жаздын камын кыштын камын жазда көр болуп атабыз да. Чынындачы ушул элдин талаптары мына ушундай көйгөйлөр менен чыгып атышат. Ошону дагы бир эске алып койсоңуздар. Рахмат.